Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Dabagер көрсөтүүсү өз берүүсүн баштайт. Бүгүн биз Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордун дарыгери менен биргеликте эле калкан бези же болбосо эндокриндик бездер туурасында маек куралык деп турабыз. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып барам. Ал эми бүгүн эфирибизге келген коногубузду тааныштырып өтсөм, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордун жалпы эндовидеохирургу Оморов Канат Рыспекович болмокчу. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроо да ушул калкан бези туурасында сурагым келип турат. Деги эле бул эмне болгон без, кандай функция аткарат, эмне милдет аткарат организмде, ушул туурасында көрүүчүлөргө жалпы маек берип өтсөңүз. Маалымат. Саламатсызбы да бир жолу телекөрүүчүлөр. Калкан бези бул анатомиясына өтүп кетсек, бул моюндун трахеясынын алдыңкы жагында жайгашкан бул без өзү көпөлөк картинасында билдире турган бир безибиз. Сыртында эч бир көрүнбөйт. Муну только ультразвуковой исследование менен эле көрө алабыз. Өзүнүн функциясы, бул функцияны бүтүн биздин организмибиздеги функциянын баарын алып бара турган бир без. Мисалы, жүрөктүн согушун азайтат, көбөйтөт, бат согот. Бул интеллектибизди алып бара турган дагы без. Мындайча айтканда бул оркестрди билесиңер. Оркестр менен ойнойт, көрсөтөт, калгандар ойнойт. Бул да без дагы ошондой бүт тармактагы организмдеги функциясын алып бара турган бир орган. Эң негизги орган. Ал эми бүгүнкү күндө да ушул калкан безинин кандайдыр бир бузулушу же болбосо боогок илдеттери да келип чыгып атпайбы? Бул канчалык деңгээлде актуалдуу болуп жатат жарандар арасында? Анан канча жаштан канча жашка чейинки жарандар арасында жүрүп жатат ушул илдеттер? Боогок тууралуу айтып кетсек, биздин Кыргызстан йод жетишсиздиги бар болгон үчүн биздин өлкөбүздө, Кыргызстаныбызда көп эле ушундай боогок менен кайрылуулар көп эле болушат. Биринчиден, эки тууралуу оорулар бар. Бул Грейвс оорусу, анан Хашимото оорусу. Грейвс оорусу зоптун бат иштеши менен айырмаланат. Хашимото болсо без азыраак иштеген эмеси менен айтылып турат. Мисалы, биякта карасак, без бат-баттан иштеген, Грейвс деген менен өзүнүн бир признактары болот. Кайсы признактар? Бул жүрөктүн бат согушу, колдору титиреп баштайт, көздөрү акырындан чыгып баштайт. Бул эмнени билдирет? Бул Грейвс хасталыгынын бези бат иштей турган признактар менен көрсөтөт. Алдын ала карасак, бизге мындай признактар менен кайрылгандан кийин биз дал эле кан тапшырууну сунуштайбыз. Анан ультразвуковой исследование өткөрүүнү да сунуштайбыз. Жай иштеп жаткандачы? Жай иштеп жатканда деле ошондой бат иштеп атканда көбүнчө биз ультразвуковой исследованияны жибергенден кийин көбүнчө көбүрөөк багы бат иштеп атканда кан дагы көрүнөт да ошоктанчы. Доплерография, сонография деп коет. Ошоктан бул биздин безибиз бат иштеп аткан кан менен көрүнөт да ичиндечи. Азыраак иштеп атканда Хашимото оорусунан ар кандай боогоктор пайда болот. Ошо боогоктор менен караганда дальше биз сунуштайбыз. Биопсия өтсүн же өтпөсүн, кайсы анализдерди тапшырыш керек, ошолорду түшүндүрүп беребиз. Түшүнүктүү. Ал эми бул биопсияга дагы ананыраак токтолобузго. Негизинен ушул тез же болбосо жай иштөөнүн аркасы менен организмге кандай коркунучтор пайда болот? Анын аркасы менен эмне дарттар келип чыгышы мүмкүн дагы? Мисалы, билбегендер,
алдын ала айтып кетейин, билбегендер, бул ооруну биринчи жолу угаткандар болсо, эки иреттеги биринчи бат иштеп аткан Грейс оорусу боюнча айтып кетейин. Кандайдыр бир кол титиреп, жүрөк бат согуп, бат чарчап атсаңыз, чачтарыңыз эртелеп түшүп, тырмактарыңызда уже бир изменениялар болуп баратса, уже бул больницага кайрылуу бир себептер да. Кайрылгандан кийин уже врач өзүнүн бир анализдерин тапшырып сунуштайт. Экинчи иреттеги бул Хашимото деген биздин безибиз аз иштеп аткан белгилери, бул башкача белгилер берет. Кандай берет? Жүрөк аз согот, кайра эле чарчайт киши, тырмактар түшөт, чачтар түшүшү мүмкүн. Ошол белгилер менен кайра эле врачка кайрылууга биз сунуштайбыз. Андан сырткары бул тамактын тышындагы бездер шишик мээк тартып, же болбосо көз бери чыгып, ушулар дагы белгилери болуп саналабы? Айтып кеткендей эле, богоктун биз Кыргызстанда йод жетишсиздиги болгон үчүн, йод бул гормондорду чыгара турган бир жардамчысы да. Йод жок болсо, гормондагы бошуна иштеп баштайт. Бош иштегендиктен кийин бул кандайдыр богокторго, зобторго алып келет. Ошо зобтор болсо, йод жетишпегенден кийин, зобко алып келгенден кийин ал уже же ракка айланышы мүмкүн, же жөн эле зоб болушу мүмкүн. Ошонун айырмасын билиш үчүн биз ошо ультразвуковой исследованияны көрүнөт, так көрүнөт сүрөтү менен. Ал эми богок негизинен норма боюнча кандай өлчөмдө болуш керек? Канчалык болуш керек? Нормасында өзү богокко чейин алып келгенде караганда бестин өзүнүн бир 10-дон 80 граммга чейин салмагы болот. Бул сыртында, моюнда эч бир сүрөт карап көрө албайбыз. Аны кармап да албайбыз да. Зоб болгондо, богок болгондо бул моюндагы бир шишик пайда болот. Шишик пайда болгондон кийин бул биздин трахея деп коет, трахеяга басканда киши дем алганы кичине начарлап баштайт. Дем алганы кыйыныраак болуп баштайт. Ошондуктан ушундай баскандан кийин адамдар өзүлөрү эле врачтарга кайрылып, мен ушинтип дем жетпейт, ушундай болуп атам деп кайрылып баштайт. Бирок кайрылганда жана себептер айтып кеткенден кийин эле биринчи очередь врачка кайрылга сунуштайм да. Демек дарыгерлер аныкташат, көлөмү канчалык деңгээлде болуш керек. Ал эми мына сиздер медициналык академиянын алдындагы түзүлгөн медициналык борбор туурасында да сурагым келип турат. Илдеттин баарын айтып атасыздар, сиздер ушул илдеттерди деги эле кандай өзгөчөлөнгөн методдор менен дарылай аласыздар? Кандай ыкмаларды колдонуп келесиздер? Өзүм айтып Улуттук медициналык академиясында медициналык борборунда иштейбиз. Мен өзүм Турцияда стаж өтүп, ошактан көп жаңы методдорду үйрөнүп келдик. Кайсы методдор? Азыркы учурда баары эле бейтаптар караганда, бейтапка эмне азыраак операция жасаганга макул болушат. Операцияны даже отказ кылгандар болот. Мени мындай эле дарылап эле койгулачы депчи. Анын баарын биз деле түшүнөбүз. Бирок аны карабастан азыркы учурда 21-кылымда көп фактор болгон үчүн рак көп болуп баштады. Проценти да көбөйүп атат, пайызы да көбөйүп атат жыл өткөн сайын. Бул эмнелер таасир этет? Бул биздин жашаганыбыз, аба ырайыбыз, наследственная предрасположенность деп коет. Ата энесинен калгандар дарттар калат. Ар кандай бир мутациялар болот. Ошол себептен кээбирки бейтаптар ушул илдетке кабыл алынып атат. Ал үчүн биз эмнелерди үйрөнүп келдик. Турцияда Истанбул университетинде тажрыйба алып келдик. Жаңы методдор, бул кайсы методдор?
бул жөн эле УЗИ эмес, бул жөн эле кан тапшыруу эмес, компьютерный томография деген болот. Ошол менен дагы раковый метастаздар болот. Кийинки 3-4 стадия болгондо ошолорду аныкташ үчүн биз көп методдорду, тажрыйбаларды алып, көрүп, изилдеп, үйрөнүп келдик. Ошол менен азыркы учурда көбүнчө биздики зоо эле болуп атат, бирок Кыргызстанда дагы акырындан рактар пайда болду. Ракты кантип аныктайбыз? Ультразвуковое исследование бул эң жөнөкөй метод. Бул эң арзан. Любой ар бир инсан, ар бир бейтап убактысы болсо 6 айда бир жолу өтүп койсо туура болот дейм да. Демек текшерилип туруш керек. Текшерилип туруш керек. Түшүнүктүү. Анан жогоруда операциядан көпчүлүк качат деп айтып өтпөдүңүзбү? Деги эле ушул бейтаптарга богоко ушул кайсыл учурда операция жасалат жана анын жасалышы менен толук кандуу айыгып кетет деп кепилдик берилеби же кайра да өсүп чыгышы мүмкүнбү? Башка рактарга караганда бездин рагы бул 95% дарыланса болот. 95% дегеним алдын ала алып барганда дарыланып полностью кетирсе болот. Дүйнө жүзүндө азыркы учурда биз дагы аны Кыргызстанга алып келгенге аракет кылып атабыз. Азыр алып келдик. Эмнени алып келдик? Бир аппарат алып келдик. Көбүнчө азыркы учурда зопту жасаганда окуп атышат, газетени окуп атышат, интернеттен окуп атышат. Анан бул бездин бир проблемасы кичинекей нервтер болот. Операция убагында аны хирургтар көрүүгө аябай зарыл, кыйын. Ошон үчүн ошо безди операция жасап атканда убагында бир аппарат менен текшерсе болот. Аны нервти кесип алганда киши үнүн жоготуп, дем алганда кыйынчылык пайда болот. Ошон үчүн ал болбош үчүн биз операцияны убагында ошону текшерүү үчүн бир аппарат алдык. Ошол менен азыркы учурда иштеп баштадык. Демек, чындап эле ушул жарандар арасында багы операция аркылуу үнүн жоготуп алуу коркунучу актуалдуу эмеспи? Анан сиздер өзгөчөлөнүп үнүн сактап калат экенсиздер да, демек. Ал аппарат сиздерде эле барбы же Кыргызстанда көп эле колдонуп жүрүшөбү? Азыркы учурда ошо мисалы Турция өлкөсүндө муну бүт эле бейтапканаларда бар. Бүт жерде. Частный болобу, государственный болобу, бүт эле жерде бар. Кыргызстанда азыркы учурда бизде эле бар. Бирок биз оюбуз менен, планыбыз менен бүт Кыргызстанда таратканга биздин врачтарда иштесин деген биз максаттабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Давагер берүүбүз менен биргеликте эле калкан бези жана богок илдети туурасында маек куруп жатабыз. Эгерде кызыккан болсоңуздар, төмөндө экранда көрсөтүлгөн телефон номерлерге байланышып сурап билип алсаңыздар болот. Биз маегибизди уланталык. Деги эле ушул операцияга чейин да атайын анализдер тапшырылат эмеспи? Жогоруда сиз да айтып өттүңүз, биопсия деп. Ушундан аябай корккон жарандар дагы бар экен. Эмне себептен бул аябай коркунучтуу же болбосо деги эле буну тапшыруу аркылуу кайсыл бир илдеттерге чалдыгып калышы мүмкүнбү? Кандай учурда тапшырганга туура келет? Дүйнө жүзүндө бир классификация бар. Bethesda деген классификация. Ошолор менен эндокринологиялык врачтар ошол менен эле иштегенге зарыл. Бул эмнени билдирет? Бул Bethesda классификациясында 6 типтери бар. Ошол менен ракка илдеткендер же ракка чейин жөн эле богок болгондор бар. Ошонун арасында биз ошо классификация менен иштейбиз. Иштегенде 3-4 стадиясында уже биопсия жасалат. Биопсия жасалганда bundan эч коркунучу жок. Бул жөнөкөй эле бир 10 миллиграммдык эле шприц менен эле кичинекей бир ткань алынат. Ошо тканьды гистологияга жибергенден кийин, результаты билингенден кийин биз уже бейтапка айтабыз, операция жасалат же жасалбайт деп. Ошо биопсия эң конкреттүү результат операцияга
берет. Бул баягы орусча айтканда злокачественный, доброкачественный деп бөлүнөт эмеспи? Эгерде ошол туура эмес болуп кала турган болсо, злокачественный деп орус тилинде айтканда, эгерде ошондой болуп кала турган болсо, организмде кандайдыр бир ууну таратып жиберет экен деген дагы түшүнүк бар да. Буга сиздин пикириңиз кандай? Айта турганым, бул суроо көп эле болду. Бирок ачыгында айтканда, мисалы бул зоб менен раковый рак, бул бездин ракы болгондо, анан айырмасын айттым да, молочный железа менен айырмасын эметкенде экөөнөн тең биопсия жасалат. Экөөнөн жасалганда именно бездикинде таратуу болсо деле бул эч коркунучу жок. Анткени шприц менен кирип атканда, 10 граммдык миллиграмм шприц менен кылып атканда, врач уже билет кандай колдонуш керек. Анан таратпаганга аракет кылат. Киргизгенден кийин, мына мисалы мен бияктан көрсөтүп кетейин, 10 граммдык шприц менен кирет, кайсы жеринде богок болсо, кайсы жеринде зоб болсо, акырындан ошакка кирип, шприц менен кирип туруп эле өзүнүн эмеси болот, сырт жагында тарта турган поршень болот. Ошо поршень менен биринчи кирип алат, анан поршенди тартат. Тартканда акырындан бир тканьды алып алат. Поршень тартканда бир отрицательный давление болот ичинде. Бүткөндөн кийин просто поршенди кой бербей эле арка тартылганда эч бир коркунуч жок. Тарабайт эч жерге. Демек, бул жерде дарыгер аябай тажрыйбалуу болуш керек. Сиздер өзүңүздөр биопсия кыласыздарбы? Биз биопсия кылабыз. Неге биопсия кылабыз? Биз алдын ала пациент бейтапта кандай зоб, формасы, злокачественный, доброкачественный биз өзүбүз көргөнгө муктажбыз. Ошо көргөндөн кийин анан өзүбүз биопсия жасайбыз. Кайсы жерден алыныш керек, ортосунан алышпы, четинен алынып калабы, анда биз билбейбиз ким кандай алганын. Ошон үчүн мен өзүм алганга туура көрөм ошону. Сиз өзүңүз аласыз, демек. Түшүнүктүү. Анан жогоруда үн жөнүндө да кеп болуп өтпөдү? Андан сырткары аппарат аркылуу үнүн сактап калабыз дедиңизби? Андан сырткары дагы кандай методдор бар деги эле ушул зобду айыктырууда, богокту айыктырууда үндү сактап калуунун? Дагы кандай ыкмалар бар? Дүйнө жүзүндө бул азыркы жөн эле богок болсо, узловой зоб болсо, анын размери кичирээк болсо, аны тийиш кереги жок. Жөн эле биз 3 ай сайын, 6 ай сайын УЗИ ультразвуковой исследование өтүп туруңуз деп кеңеш беребиз. Зоб чоң болсо, биздин стандартыбыз бар. Ошо стандарттан өтүп кетсе, показания болот. Биопсияга же операцияга. Мисалы операцияга алып калсак, бейтапты алып калсак, азыркы учурда бул жерден ачык жасалат да операциячы. Ошо богок болгон жеринен эле кесилет, кесилип туруп, мини инвазивный кылып атабыз. Биз чоң кеспей, кичирээк кескенге аракет кылабыз. Анан операциядан көп эле бейтаптар айтат. Биякта менин изим калат экен, кесилген жерим калат экен, так калып калат экен, муну кандай кыласыз дейт. Азыркы учурда кичинекей из кылган менен эстетикалык биз шов коебуз. Ошо шов койгондо бир күн коюлат, бир күндөн кийин бул шовду алып салабыз, анан өзү айыгат. Айыкканда дагы билинбеген бир из калып калат. Муну биз Турциядан үйрөндүк. Биздин биякта жасаган Кыргызстанда мурунку методдор менен көп эле айырмасы бар да. Экинчи метод, аны да үйрөнүп келдик, аны дагы буюрса ишке ашыралы деп атабыз. Бияктан кеспей эле операцияны ооз аркылуу эндоскоп менен кирип жасалат, буюрса. Ал жакынкы аралыкта ишке ашат. Кыргызстанда жасайлы деп атабыз. Биринчи жолу. Операциядан кийин негизи жарандар айыл аймактан келет, же болбосо жер-жерден келет дегенде, анан сиздер жасап эле дароо үйүнө жөнөтөсүздөрбү же ошол жерде карап бир 2-3 күн сиздердин көзөмөлдө болобу, жатып дарылоо жолдоруңуздар да барбы? Рахмат. Буну операциядан кийин 3 күн жатат, биздин клиникада калат, биздин көзөмөлүбүздө калышат. Андан кийин дары менен дары жазып берип туруп үйүнө кете берсе болот. Ооба. Демек жөнөтөсүздөр? Жөнөтөбүз. Ал эми тукум коочулук касиетке ээби деги эле ушул калкан бези же болбосо богок илдети?
энеден балага өтүшү мүмкүнбү? Өтүшү мүмкүн. Айтып кеткендей эле көп факторлуу бул оору. Ата-энесинде мисалы ооруса, мутация болот. Дагы эле ата-энеси эмес, чоң атасы, чоң апасы же мурунку ага чейин ооругандар да болушу мүмкүн. Арасында эжеси, байкеси, ошолор дагы арасында болгондон, анын поколениясында 3-4 поколение өткөндөн кийин да пайда болушу мүмкүн. Аны эч ким айта албайт. Анан бул йод жетишпегендиги дагы аябай бизге Кыргызстан үчүн таасир этет. Ошонун арасында дагы бул йодду мен айтып кеткен бул функциясы, йод биздин тамактын эмесинде, тамактын ичинде йод бар. Бул йод бизге тамакта менен сиңгенден кийин гормон пайда болот. Энергия пайда болот. Бул энергия болсо биздин организмге бүт башка органдарга таратат. Анан сиз айтып кеттиңиз, ошо тукумда болот. Түшүнүктүү. Ал эми алдын алуу үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Мына сиз айтып атпайсызбы, Кыргызстанда йод аябай жетишсиз депчи. Деги эле йодду кантип толукташ керек? Жетишсиз экендигин кантип билсек болот дегендей. Жөнөкөй жарандар да, эми богок илдети жок эле жөн эле жүргөн жарандар кантип билсе болот? Бул мен хирург болгондуктан муну алдын ала поликлиникада эндокринолог деген врачтар, адистер караш керек да. Убагында анализ тапшырып туруш керек. 6 айда бир жолу анализ тапшырып, УЗИ тапшырып туруш керек. Бул да аябай кымбат эмес, бир эле анализ менен билип алса болот. Бул Грейвс оорусубу же Хашимото, то есть көп иштеп аткан бул беспи же аз иштеп аткан беспи, бир эле анализ менен тактап алсак болот. Анан дополнительно УЗИ менен карап богокту көрүп койсок болот. Эч кандай ага чейин бир эгер жана айтып кеткендей бир жана признактар болсо, тез арада кайрылыш керек адиске. Башка алдын алуу методдор ушул эле. Түшүнүктүү. Ал эми кош бойлуу учурда ушу йод жетиштүү болсун деп атайын гинекологдор, врачтар деги эле айымдарга йоддорду жазып, ошондой атайын таблеткаларды ичишет эмеспи? Бул аркылуу балага йод жетиштүү эле болобу же анда химикат болгондуктан зыяндуу жактары болушу мүмкүнбү? Эгер болсо кандай зыяндуу жактары бар? Эгер болбосо канча убакыттан баштап ичип башташ керек жана канча мөөнөткө чейин ушул йодду ичиш керек? Ооба, кичинекей балдарга жаңы төрөлүп атканда да берилет йод. Йод жетишпегендиги болгондуктан бул баягы анализ менен тактап алса болот. Бул жана эндокринолог терапевттер алдына карашат. Эгер йод жетишпештиги болгондуктан биз Кыргызстаныбыз кандай? Кыргызстаныбызда йод жетпейт дегенде атайын туздар даярдалган. Мисалы, бези аябай мен айтып кеткен жана Грейвс хасталыгынан иштеп атса, бат иштеп атса, бези йодсуз ичиш керек, туз жеш керек. Йодсуз тамактарды жеш керек. Эгер йод жетпей атса, анда атайын ошо туздар даярдалган туз менен тамактануу, тамактын ичине туз коюу менен алдын ала алып койсо болот. Эч бир дары ичпестен. Түшүнүктүү. Ал эми мындан сырткары ушу элдик медицинада дагы ар кандай ыкмаларды колдонуп жүрүшөт. Ошол эле жаңгактын ортосундагы жука бөлүгүн алып алып спиртке чылап ичип эртең менен кечинде. Негизинен эле элдик медицина менен дагы дал ушул богокту айыктырса болобу? Богокту алдын алуу, мен жана айтып кеткендей эле, эгер өлчүмү кичирээк болсо, аны тийиш кереги жок. Аны жөн эле биздин көзөмөлүбүздө карап турабыз. 6 ай сайын. Эгер өлчүмү 1 сантиметрден ашып кетсе, аны операцияга бир показания кеңеш беребиз. Кеңеш бергенден кийин бейтап өзү тандайт. Алыш керекпи, албаш керекпи? Бирок биздин максатыбыз алып салуу. Эмнеге? Анткени размери өлчүмү чоңоюп кеткенде бул жашап аткан эмесине, состояниясына аябай таасир этет. Кантип таасир этет? Жанагындай эле
дем алууга зарылчылык болуп пайда болот, шишик пайда болот моюнда. Бул аял кишинде аябай көрүнүш болот. Аял киши психикалдуу бир депрессияга түшүшү мүмкүн. Ошон үчүн бул моюнда аябай биз айтып коет эмеспи, лицо человека решает депчи. Бет эле эмес, моюндагы аял кишиде аябай көп нерсени билдирет. Ошон үчүн бейтаптар кичирейткени үчүн биз ошону алганга туура келебиз. Анан операциянын учурунда бездин баары алынбайт. Мисалы, бездин бир жагында богук бар болсо, бир жагы эле алынат. Алыш баарын кереги жок. Эгер рак жок болуп, богук өлчүмү чоң болсо, бир жагы эле алынып, экинчи жагы калат. Эмнеге калат? Анткени бул өзүнүн функциясын дальше жасаш керек. Түшүнүктүү. Ал эми ушул богок илдети менен айрым айымдар баягы төрөй албай калдым деп дагы айтып жүрүшөт. Негизи төрөгөндө коркунучу барбы? Кандай учурда төрөгөнгө тыюу салынат? Бул төрөгөндө көп жалганат, көбү төрөсө болот. Мисалы, бул бездин баары алынса операция учурунда, андан кийин таблеткага отурулат. То есть замещающая терапия деп коет да. Таблеткага отурганда кандай мурун жашады, ошондой эле жашай берет. Төрөгүсү келсе төрөйт. 4-5 айдан кийин уже пландуу түрдө төрөсө боло берет. Түшүнүктүү. Анан таблетка деп калбадыңызбы? Деги эле булардын бардыгы тең гормоналдык таблеткалар болуп эсептелингендиктен, ушул айрым айымдар көпчүлүгү ушул дарылардан дагы баш тартышат экен, себептен өтө эле толуп кетүү коркунучу дагы бар депчи. Бул айтылган нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул таблетканын эгер эмеге эсептелет да, килограммына, боюна эсептелет. Эгер буга подходящий таблетка биз кеңеш беребиз. Килограмм ченеп туруп, боюн ченегенден кийин бул определенный бейтаптын бир стандартына келет. Андан көбүрөөк бербейбиз, андан азыраак бербейбиз. Ошо нормасына берилсе, бейтапка эч жаман таасир этпейт, толбойт дагы, арыктабайт дагы, өзүнүн просто баягы мурунку алып бара турган функциясын жасай берет. Түшүнүктүү. Ал эми богок илдети, калкан бези бар илдети менен жабыркаган жарандар кандай климатта жашаш керек? Бийик тоолуу жакта жашай албайтам, дем кысылат экен деп да айтып жүрүшөт да. Ушул туурасында да маалымат берип өтсөңүз. Мисалы, тоодо жашап аткан адамдар, шаарда жашап аткан адамдар, организм бул биз чоңойгон жерибизден кичинекей кезиштен эме кылышат. Ошо состоянияга көнөт организмибиз. Көнгөндөн кийин тоолуу жашагандар кысылып атат, дем кысылып атат дегенде, бул башка проблемалар да болушу мүмкүн. Бул дагы безден айрыланбайт, бул башка жүрөк оорусу болушу мүмкүн, өпкөсүнөн бир нерсе болушу мүмкүн, башка оорулар, зарттар. Ошон үчүн муну алдын алуу, кысылып атса, адиске кайрылыш керек. Адис туура бир диагноз койгондон кийин, аны чечкенден кийин, анан дальше жашай берсе болот. Биз билгендей, биз баарыбыз эле айылдан өскөнбүз. Арасында ооругандар бар, арасында оорубагандар бар. Баягы наследственный передача деп коет, ошо менен эле аныкталат. Мисалы, оорусу бар болсо, ата-энесинин оорусу бар болсо, баласында да болушу мүмкүн. Ошо менен адиске кайрылып, туура бир диагноз коюш керек. Ал эми жүрөк оорусу бар болсо деп эдиңизби? Бул калкан безин өтүшүп кеткен учуру жүрөк оорусуна алып келиши мүмкүнбү? Айта турган Грейвс оорусу деп атпаймынбы? Безибиз бат-баттан иштейт. Бул жана жүрөк согушуга алып келет, дем алууга алып келет, алын жоготот. Эгер муну дарыласа, бир бейтапка стандарт бир таблетка, эгер безине алынса, стандарт берилсе, жага чейин операция болгонго чейин эндокринологдор дарыласа, жүрөк согушу ордуна келет. Бул бат иштеген үчүн бул гормондор көбүрөөк берилет организмге, жүрөккө, ошондуктан жүрөк бат согуп баштайт. Алдын алуу үчүн ошо таблеткалар менен жардам бере турган убакытка чейин кармаса болот. Эгер жардам бербей атса, таблеткалар
дагы эле дозасын көбөйтсө деле анда уже операция жасаш керек болуп калат. Анан жарандар арасында баягы көпчүлүк эле таблеткалардан качып, анан туура тамактанууга дагы өтсөкпү деп дагы атайын интернет барактарынан дагы карашат эмеспи дегиле. Ушул туура тамактаныш үчүн кайсыл азыктарды көбүрөөк жеш керек, кайсыл азыктарда ушул йод көп болот? Тамактануу йодтордо жер жемиште болот йод, этте болот йод. Биздин Кыргызстандагы продуктылар башка өлкөлөргө караганда биздики химия менен өстүрүлгөн эмес, ошо натуралдуу түрүндө өстүрүлгөн үчүн биздики азыр жана жер жемишти менен жеп жаңгактарды, этте протеин эле эмес, ошо йод дагы бар ичинде. Эттин да түрү болот, тоокто азыраак болот, койдукунда көбүрөөк болот дегендей. Ошол продуктыларда көбүрөөк болот. Анан жанагы немелерде арасында аз количествода бар. Фруктуларда болот, бирок азыраак аларда. Көбүнчө жер жемиштерде. Түшүнүктүү. Мындан сырткары билебиз, бардыгыбыз тең эле буга чейин маалымат алганда сиздердин кызматкерлер да айтышты, бул ашказан ооруларындагы карайт депчи сизде. Деги эле ашказан ооруларында кайсыл дарттарды айыктырып жүрөсүздөр? Мен өзүмдү айтып кетсем, энди видеохирург деген бул көбүнчө элдерде лазер деп угулат да. Лазер эмес, бул лапароскоп деген аппарат. Лапароскоп аппарат бул биз ичти чоң кеспестен кичинекей тилип туруп, кичинекей биздин инструменттер кирет. Арасында ошо кичинекей инструменттер менен камерабыз да кирет. Чоң кеспестен ошо камералар менен кирип туруп, операцияны ичинен жасайбыз. Газ менен толтуруп алып туруп, бизге камерадан көрүнүштү тактап алгандан кийин өт болобу, ичек болобу, ашказан болобу, ошо аппарат менен операцияны жасап туруп, бүтүрүп туруп, аппараттан чыгарып туруп, кичинекей эстетикалык шовторду салып коебуз. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө ушул аппарат менен жасашат операцияны. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер давагер көрсөтүүсү менен биргеликте эле калкан бези жана богок илдети туурасында маалымат алдыңыздар. Эгер кызыккан болсоңуздар, Бишкек шаары Тыныстанов көчөсү 1 дарегине кайрылыңыздар. Андан сырткары 0502 565 552 номерине дагы байланышып сурап билсеңиздер болот. Ал эми бүгүн бизде маек берген Оморов Канат Рыспекович болду. Ушул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордон жалпы энди видеохирургу. Сизге чоң рахмат, саламатта турыңуздар. Чоң рахмат.